Ош мамлекеттик педагогикалык университети Кыргызстандагы эң алгачкы окуу жай. Бир кылым жолду басып, кыргыз элинин сабатын ачып, өлкөнүн билим берүүсүн алга жылдыруу менен жаштарды жаркын келечекке сүрөп келүүдө. Окуу жайдын тарыхы кенен, жамааттын ынтымагы бекем болгондуктан бүгүнкүдөй зоболосу артып, 100 жылдык мааракеге жетип келди. Эмесе кылымдык доорго кылчайып, окуу жайдын алгачкы түптөлүшүн тарых барактарынан эске салалы. Кыргызстанда илим билимдин өсүшү, анын алгачкы пайдубалынын түптөлүшү советтик доор менен байланыштуу. Совет бийлиги орногон мезгилде өлкө боюнча калктын сабатсыздыгын жоюу бул убакта негизги маселе болуп, 1918-жылы Туркестан крайынын эл комиссарлар советинин алдында эл агартуу комиссиясы түзүлүп, өз эне тилинде окутуу декларациясы кабыл алынган. Ал уездерде мектептердин санынын көбөйүшүнө түрткү болгон. Бул мектептерде басымдуу башка аймактардан келген мугалимдер эмгектенишчү. Ал эми жергиликтүү улуттардын өкүлдөрүнүн мугалимдерди даярдоо эң оор маселе болгон. Аны чечүү максатында эң алгач 6 айлык педагогикалык курстар уюштурулган. Бул маалыматты тарыхчылар да тастыктайт. 1924-жылдын 17-июнунда Түркестан АСРнын эл комиссарлар кеңеши атайын токтом чыгарган. Ал токтомго ылайык Түркестан АСРнын ал убакта Фергана областына кирип турганбыз да. Ошол областтын алкагындагы Ош уездин Ошто 6 айлык педагогикалык курсун ачуу маселеси каралып, чечилген дагы. Ошол 6 айлык педагогикалык курстун каржылоо маселеси ошол убакта Фергана облустук бюджетке карап калган. Ошол курс негизинен биринчи курс 80 кишиге ылайыкталып, 80 окуучуга биринчи жолку чыкканда 18 кыргыз элинин уул кыздары даярдалып чыккан. Бул биринчи күн. Бирок көп узабай 1925-жылы 8-январда бул маселе кайрадан каралат. Вот карала, мына мендеги документ, бул ошол 1925-жылдын 8-январындагы Ош уездик революциялык комитеттин токтому. Бул жерде ошол 6 айлык педагогикалык курстарды маселесин кайра карап, анын ордуна педагогикалык техникумду ачуу маселесин көтөрүп атат. Демек, мына быйылкы белгиленип аткан ошол 1925-жылдын 8 январында Ош уездик революциялык комитетинде каралса, 1925-жылдын 15 январында Ош округдук ревкомдун номер 14 токтому менен 6 айлык педагогикалык курстун ордуна 120 студентке окуучуга ылайыкталган 1 жылдык педагогикалык техникумду уюштуруу маселеси каралып, бул уюштуруу маселесин каржылоо маселеси дагы чечилген да. Демек, мына ошол 25-жылдын 15 январынан баштап азыркы Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин түптөлгөн мезгили деп эсептесек болот. Бирок алгачкыда 1 эле жылдык педагогикалык курс катары техникум болуп эсептелген. Ошол жылдын 25-жылдын сентябрь айында бул маселе кайрадан каралып, 25-жыл сентябрында кабыл алынган жаңы окуучуларды педагогикалык техникумдун окуу мөөнөтү 3 жылга чейин созулуп, бул маселе дагы оң жагына чечилген. Ошол 24-25 жылдардагы Ошто педагогикалык курстардын, педагогикалык окуу жайдын ачылышына ошол кыргыз мамлекетинин алгачкы мезгилин түптөгөн инсандардын бири болгон кадимки мына ушул Ош ревкомдо иштеп жүргөн Дали Зульфибаев деген ревком төрагасы, кийинчерээк Кара Кыргыз автономиялык областынын революциялык комитети же улуса мен муну убактылуу өкмөт деп атат. Убактылуу өкмөт Айдарбековдун орун басары болгон Дали Зульфибаев деген ошол кездин сабаттуу адамы, демилгечилердин бири болгон.
Бул менен бирге педагогикалык курстарды уюштурууга жана педагогикалык техникумду түзүү иштерине өзгөчө салым кошкон кыргыз агартуучуларынын бири Базаркул Данияров болгон. Базаркул Данияров кыргыздын көрүнүктүү мамлекеттик ишмери, алгачкы агартуучуларынын бири. Ал 1923-жылы Ташкенттеги Кара Кыргыз агартуу институтунун кыргыз тили жана адабияты адистигин бүтүргөн. Ал институтта окуп жүргөндө илимий комиссиянын орун басары кызматын аткарып, кыргыз фольклорун эл оозунан жыйнатууга, башталгыч класстардын окуу китептерин даярдоого активдүү катышкан. Ишеналы Арабаев менен бирге география жана эсеп китептерин казак тилинен кыргыз тилине которушкан. Дал ушул Базаркул Данияров жана Дали Зульфибаев сыяктуу алгачкы ишмер, агартуучулардын таасири менен 1925-жылдан тарта Ош педагогикалык окуу жайы Кыргызстандагы эң алгачкы окуу жай катары кызмат көрсөтө баштаган. Педагогикалык техникум ачылган кезде бюджеттин тартыштыгынан, материалдык базанын талапка жооп бербеши жана тиешелүү адистердин жоктугу техникум үчүн кыйынчылыктарды туудурган. 1927-жылы педтехникумда 8 класс болуп, алар 2 смен менен окушкан. 2 бөлмөлүү жатаканада 15 окуучу жашап, калган окуучулар батирлерде турушкан. Окуу иштери стабилдүү жүргүзүлбөгөндүктөн мугалимдер ар түрдүү иштерди аткарышкан. Ал кезде мугалимдердин көпчүлүгү Москва, Ташкент, Алматы шаарларынан билим алып келишкен. Техникумдун биринчи мугалимдер составы көп улуттан турган. Кыргыздардан, мисалы үчүн ошо Данияров, Эркенбаев деген, татар улутунан мисалы үчүн Гарипжанов, Салиханов дегендер, анан Лезгинка улутунан да болгон Исмаилова деген, уйгур улутунан болгон Рахимов деген, ушундай көп улуттан турган мугалимдер коллективи түзүлгөн. Ошол техникум 28-жылга чейин областтын Ош Жалал Абад анда бирге болгон. Ош Жалал Абад кантондоруна атайын мугалимдер даярдап, элибиздин маданиятын, билимин жогорулатууда, сабатсыздыкты жоюуда өтө бир өзүнүн орчундуу, орду бар окуу жай катары белгиленип кеткен. Кийин областтар түзүлгөндө, Ош Жалал Абад менен биригип, область түзүлгөндө бул техникум Жалал Абадка которулган. Мына ошондон кийин 39-жылга чейин болуп, кийин 50-жылдары кайтарып бул жерде келип, бул жерде көптөгөн адамдар, педагогдор эмгектенип, бүгүнкү университеттин калыбына жеткирүүдө көптөгөндөрдүн салымы чоң. Убагында ошол мезгилде биринчи техникум болуп ачылганда Хамира ханым Исмаилова деген директор болуп иштеп жүргөн. Ошол мезгилде бүтүп кеткен, бүгүнкү чейин эл журтка аты таанылган улуу адамдар, мисалы үчүн Темиркул Үмөталиев, Жомарт Бөкөнбаев, Төлөн Шамшиев дегендер ушул техникумда окуп кеткенин өздөрүнүн эскерүүлөрүндө айтып кетишет. Биз алар менен сыймыктанабыз. Андан кийинки бүтүрүүчүлөрдө мисалы үчүн Абдыбайт Тажыбаев деген биздин аксакалыбыз ушул жерде бүткөнүн сыймыктануу менен дайым айтып калчу эле да. Бул жерде бүткөн бүтүрүүчүлөрдүн көптөгөн эл журтка кызмат кылган, республикада аты таанылган инсандар көп. Биз алар менен сыймыктанабыз. Мындан сырткары улуу ата мекендик согуштун ветераны Насир Примбердиев, республиканын эмгек сиңирген мугалими Нургазы Примкулов жана мугалимдер Култай Муратов, Бүргө Асанов, Кадыркул Шеркулов, Нашамбай Алкуловдор билим алып, педагогикалык техникумдун алгачкы бүтүрүүчүлөрү болушкан. 1928-жылы республикада кантондор жоюлуп, ордуна райондор түзүлүп, Кыргыз АССРнын Борбордук аткаруу комитетинин жана эл комиссарлар советинин чечиминин негизинде Ош менен Жалал Абад округтары бириктирилип, Ош округу түзүлгөн. Бул чечимдин таасири менен Ош педагогикалык техникуму Жалал Абад шаарына көчүрүлгөн. Оштогу техникумду бүтпөй калган окуучулар Жалал Абадтагы жана Пишпектеги окуу жайлардан окууларын улантышкан. Педагогикалык техникум 3 жыл аралыгында 300-гө жакын мугалимдерди даярдоого жетишкен. Кыргызстандагы билим берүүнүн башаты, окуу жайлардын төптөлүшү бир топ кыйынчылыктар менен коштолуп, көптөгөн инсандардын ополтоодой эмгегин талап кылган. Карапайым элге каттаанытып, сабатын ачкан мугалимдерди даярдап келген педагогикалык техникумдун өлкөбүздүн агартуу айдыгында орду чоң экени талашсыз.